Бакиевтердин VIP шаарчасы кантип сатылган? 2,5 жыл иликтенген иштин чоо жайы. Өлкөдөгү саясий окуялардан улам 10 жыл мурун бийликтен кетүүгө мажбур болгон мурдагы президент Курманбек Бакиевке жана анын жакындарына тиешелүү бир топ мүлк улутташтырылган. Андан соң ал объектилер сатылып, айрымдары кылмыш иши менен коштолгон. Спутник Кыргызстан агенттиги жогорку кызматтагы адамдар, ири компаниялар аралашкан бир чуулуу иштин чоо жайын иликтеди. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык 2009-2010 жылдарда Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин жакындары Бишкек шаарынын четинде VIP шаарча курдура баштаган. План боюнча курулушу аяктаган турак жайларга Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрү жана алардын табакташтары ээ болмок. Көздөгөн максатка жетүү үчүн бийлик башындагы бир уч топ жергиликтүү бийлик өкүлдөрү номер 1 мамлекеттик резиденциянын түштүк тарабынан 12,4 гектар жерди жеке курулуш компанияга мыйзамсыз берген. Мындайча айтканда, ал жоопкерчилиги чектелген коом 2008 жылы айыл чарба багытындагы жерди 49 жылга ижарага алып, 2009 жылы ал жерде өсүп турган 7261 даана алманы тамыр менен кыйып, жай айларында курулушка тиешелүү уруксаат кагаздары жок эле 48 объектини сала баштаган. Бирок 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийин бийлик алмашып, VIP шаарчынын курулушу менен документтери соңуна чыкпай калган. Бир нече айдан кийин үйлөр улутташтырылып, мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондуга өткөрүлгөн. Кийин 2017 жылы ал жердин жана жарым-жартылай бүткөн курулуштардын баасы эсептелип, 212,663,945 сомдон негизсиз түрдө 127 миллион сомго түшүрүлгөндүгүн укук коргоо кызматкерлери аныктап чыккан. Муну кийин соттук баалоо экспертизасынын комиссиясы да тастыктап, анын баасы кеминде 187 миллион 208,403 сом деп бүтүм чыгарган. Ал эми ошол кездеги мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун жогорку кызматтагы адамдары аны сатуу үчүн баштапкы баасы 130 миллион сом болгон аукцион жарыялайт. VIP шаарчаны сатып алуу ниетин билдирип, ага 4 жеке курулуш компания ээлери катышкан. Жалпы 2 жолу уюштурулган аукцион тең мыйзам жана тартип бузуулар менен коштолгондугун кийин тергөөдө орган кызматкерлери айтып чыккан. Катышуучулардын бири БТА Жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы Темир Рыскулов апасына катталган Концепт Строй Инвест аталышындагы компания менен ат салышып, 12,4 гектар жерди 48 объектиси менен 142 миллион сомго утуп алган. Аукцион аяктагандан бир нече саат өткөндөн кийин эле жеңүүчү болгон Рыскулов мурдагы макулдашуусу боюнча биринчи аукционго катышкан жоопкерчилиги чектелген коомдун бирине 7 гектар жердин курулушу менен сатуу боюнча алдын ала келишим түзүп, 3 күндөн кийин 85 миллион 770,130 сомго сатып жиберген. Бүдөмүк ой жараткан ал аукциондон кийин жергиликтүү журналист иликтөө жүргүзүп, VIP шаарча өзүнүн баасынан арзан сатылып кеткендигин ачыктаган айрым фактыларды билдирген. Ошондон кийин гана укук коргоо органдары тергөө иштерин баштап, ага аралашкан атка минерлерди, ири ишкерлерди камакка алган. Камалгандардын арасында ошол кездеги мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси Болсунбек Казаков, анын орун басары Бактыбек Мураталиев, VIP шаарчынын баасын бышкан ЖЧКларынын биринин директору Сергей Дибиров бар эле. БТА Жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы Темир Рыскулов убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөө маалында мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд республика казынасына 45 миллион 208,403 сом өлчөмүндө зыян келтиргендиги айтылып, аталган мекеменин айрым жогорку кызматтагы жетекчилерине шалаакылык, өз ишин так аткара алган эмес, кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланган деген кино коюлган. Бирок айыпталуучулардын көпчүлүгү коюлган айыптар боюнча күнөөлөрүн мойнуна алган эмес. 2 жылдан ашык убакытка созулган тергөө жана соттук териштирүүдөн соң номер 1 мамлекеттик резиденциянын түштүк тарабында мүлктү аукциондон утуп алган компания баалоодо айырма болгон 45 миллион 208,403 сомду башкы прокуратуранын эсебине 2019 жылдын сентябрь айында которуп берген. Ошондон кийин гана сот ал мүлктү камактан чыгарган. Жыйынтыгында Фемида өкүлдөрү мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун мурдагы жетекчиси Болсунбек Казаков жана анын орун басары Бактыбек Мураталиевди жазык кодексинин 331 беренесинин 2 бөлүгү боюнча күнөөлүү деп таап,
экөө өлкө казынасына 240 000 сомдон төлөмөр болуп, үй камагына бошотулду. Аукционго коюлган мүлктүн баасын эсептеген ЖЧКнын директору Сергей Дибиров жазык кодексинин 359 беренесинин 2-бөлүгү боюнча 4 жылга эркинен ажыратылды. 2018 жылдын 16 апрелинен баштап тергөө абагында жаткандыгы эске алынып, камактан бошотулду. Улутташтырылган мүлктү баалоого катышкан дагы бир коомдук бирикменин директору жазык кодексинин 233 беренеси боюнча айыбы угузулуп, мамлекетке 180 000 сом төлөмөй болду. Ал эми БТА жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы Темир Рыскулов акталып, Ички иштер министрлиги тарабынан камакка алынган Толгон Токой мал мүлкү кайтарылып берилип, чуулуу соттук ишке 2020 жылы гана чекит коюлду. Материал жогорку соттун расмий сайтындагы өкүмдүн негизинде даярдалды. Ошондой эле кезинде Бишкектин айланасындагы жүздөгөн гектар жер кантип сатылып кеткендигин Спутник Кыргызстан агенттигинин материалынан окуңуздар. Бабанов чын эле күчтүү оппозицияга айланабы? Өмүрбек Бабановду бир топтору коркок саясатчы деген баа берип келишет. Аны мисалы катары төбөсүнө кара булут айлана баштаганда чет жерге кетип калып келбей койгондугун айтышат. Бирок дагы бир саясий иликтөөчүлөрдүн баамына караганда Бабановго бир беткей баа берүү абдан кыйын. Анткени анын мүнөзү дагы, жасаган кадамдары дагы бир тойле татаал фигура. Мисалы анын коркоктугун бизнесте жыйнаган байлыгы менен түшүндүрүшөт. Анткени өтө катуу кетсе, укук коргоо жана текшерүү органдары анын белин оңой мертинте алышат деген да пикирлер бар. Ошондуктан Бабанов опсуз байлыктын ээси катары өтө жана аяр саясат жүргүзүп калганы бекеринен эместер. Бирок ошол эле учурда Өмүрбек мырза да бийликте, болгондо да эң жогорку тепкичтерди эңсөө психологиясы да жок эмес дешет. Бабанов бизнесине залакка келтирбей туруп саясаттын бийиктигине жүрө алат. Бир топ убакыт мурда ал Кыргызстанга келип кетти. Ошондо ал өзү түзгөн партиясынан чыгып, мен саясаттан биротолу кеттим, мындан ары бизнес менен алек болом деп жарыялап жиберди. Илгертеден айтылгандай, саясатчыга тил чыныгы оюн жашырыш үчүн берилген деген учкул сөз бар эмеспи? Ошондон улам Өмүрбек Бабановдун саясаттан чындап кеткенине ишенгендер өтө эле аз. Болгону айрымдардын пикири боюнча ал терең ойлонуп, кадамдарын аныктоо үчүн гана керектүү тынууга алды. Ошол эле учурда саясатчы үчүн татаал шахматтык жүрүштөрдү эсептеп чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кыргызстанда пандемия аяктап, саясий экономикалык өнүгүү калыбына келгенден кийин түрдүү оюндар башталаары турган кеп. Анын үстүнө быйылкы жыл парламенттик шайлоону мезгил экендиги дагы белгилүү. Балким бекеринен коомчулук арасында Бабанов радикалдуу оппозицияга айланат деген сөздөр тарап жатпаган чыгар. Биз айткан чыныгы саясий жүрүштөр башталган кезде Бабановдун анык позициясы ачыкка чыгаарына шек жок деп жазат Компромисс KG. Ички иштер министрлиги чоң казаттын чакырыгы боюнча экспертиза дайындалды. Чоң казат деп аталган кыймылдын чакырыктарына укуктук баа берүү боюнча экспертиза дайындалды. Бул тууралуу парламенттин 20 майдагы сессиясында Ички иштер министринин орун басары Алмаз Орозалиев депутат Ирина Карамушкинанын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Азыр чакырыктарда кылмыштын курамы барбы же жокпу аныктоо иштери жүрүп жатат, деди Орозалиев. Жыйында электрондук башкаруу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу талкууланды. Гүгүм тасмасындагы актер менен сүйүктүүсүнүн жансыз денеси батиринен табылды. Белгилүү Гүгүм тасмасында Белланын классташынын ролун аткарган актер Грегори Тайри Бойс менен анын сүйүктүүсү Наталинин жансыз денеси Лас-Вегастагы батиринен табылды. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык 30 жаштагы актер менен анын 27 жаштагы сүйүктүүсү Натали 13 майда каза табышкан. Ал коомчулукка эми гана белгилүү болуп турат. Түбөлөрдүн эмне себептен көз жумгандыгы экспертизадан кийин гана аныкталат. Такталбаган маалыматтарга караганда батирден ак түстөгү порошок табылган. Бойс менен Натали бир жылга чукул мамиледе болушкан. Актердун артында 10 жаштагы кызы Алая Наталинин мурунку турмушунан Иджибит аттуу уулу калды. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиев Белоруссияда коронавирус илдетине кабылганы тууралуу 24 чекит KG маалымат агенттиги жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Жаныш Бакиевдин үй бүлөсү коронавирус илдетине кабылып, 1 майда Минскидеги инфекциялык ооруканага жаткырылганы айтылат. Коронавируска кабылган Бакиевдердин үй бүлөсү кечээ эле ооруканадан чыгарылган. Учурда алардын ден соолугу жакшы, деп жазылат маалымат берген тарап. Буга чейин Жаныш Бакиев жана анын бир тууганында COVID-19 илдети аныкталганы тууралуу маалымат тараган эле.
Эскерте кетсек, Жаныш Бакиев 2010-жылдагы революциядан кийин ошол кездеги президент Курманбек Бакиев менен биргеликте үй бүлөсүн алып Белоруссияга качып, ошол жактан башпаанек алышкан. Ал эми Бакиевтердин үй бүлөсү Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко менен үй бүлөлүк мамилеси бар деп айтылат. Учурда Белоруссияда коронавирус илдетине байланыштуу эч кандай карантинге алынган эмес. 19 майга карата Белоруссияда жуктургандардын саны 31.528, ал эми көз жумгандардын саны 175. Шаршенбек Абдыкеримов Кыргызстан партиясын күздөгү шайлоодо жетектеп барабы? Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбеков 6-чакырылыштагы парламенттин иштөө мөөнөтү аз калганда Шаршенбек Абдыкеримов менен Жаныбек Жоробаев эмнеге жаңы депутат болуп келгенин түшүндүрүп берди. Ал парламентаризм сабактары берүүсүндө Жогорку кеңештин маалымат кызматынын башчысы Ибраим Нуракун уулунун суроолоруна жооп берген. Батырбеков жаңы депутаттардын келиши ар бир саясий күчтүн арасындагы кадыресе процесс экенин айтат. Ал ошондой эле мурдагы депутаттар Алмазбек Эргешев менен Жаныбек Исаев аймактарда шайлоолорго даярдык көрөбүз деп өз ыктыяры менен кеткенин кошумчалады. Эргешев өкүл катары аксы жеринде жакшы иш алып барды. Ал эмки шайлоого даярдык көрүшүм керек деп кетти. Ага аз убакыт калды, жеринде барып эл менен иш алып барам дегендерди күчкө салып кармабайбыз да. Ошол максатта тизмедеги кийинки депутаттар келип жатат. Коомчулукка Шаршенбек Абдыкеримов келем дептир, анан орун бошотуп бериптир деген ойду таңуулап койдук. Жаныбек Исаев дагы чүйдө иш алып барып даярдык көрүшүм керек деди. Кармаган жокпуз деди Батырбеков. Ал ошондой эле Кыргызстан партиясын кийинки шайлоого ким жетектеп барат? Шаршенбек Абдыкеримовпу, же төрага Дастан Жумабековпу, же фракция лидери катары сизби, же партия лидери Канат Исаевпу деген суроого жооп берди. Жетекчи юридикалык жактан съезде шайланган Канат Исаев, ал партиянын лидери катары жетектеп барат. Сиз айткан Дастан Жумабеков, Шаршенбек Абдыкеримов, мен партиянын мүчөсү катары чогуу иш алып барабыз. Жетектейт десе эле ошол башкарып калгандары сыртка чыгып калат деген болбош керек. Биз бир команда катары иш алып барабыз деди ал. Шайлоодо партиянын каржылоо жагы ар бир мүчөнүн иш алып барган жерине жараша болоорун, ошол эле учурда мүчөлөрү ортого акча чыгарарын айтты.